таза суу системасын чыгардык деп коюп, бирок шор суу ичип аткан айылдар да бар экен да. Бүгін 23 февральда агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айрана чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин жыйынында калктуу конуштардагы ичүүчү суу жана саркындуу сууларды тазалоочу курулмалардын абалы тууралуу маалымат угулду. Камсыздоо жана саркындуу сууларды чыгаруу тармагын өркүндөтүү боюнча жасалган жумуштар жана аткарууга коюлган келечектеги пландар жөнүндө. Жыйында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Жаныбек Керималиев 2021 жылдан тартып республика боюнча таза суу тармагына өзгөчө көңүл бурулганына токтолду. Жалпысынан 567 миллион доллар инвестиция тартылган. Анын ичинен 55 миллион доллар республикалык бюджеттен каржыланган. Жогоруда тартылган инвестициялардын жардамы менен 2020-25 жылдар аралыгында 25 шаарда жана 601 айылда таза суу системаларынын курулушун жылдыруу боюнча иш жүргүзүлүп, анын ичинен 194 айылда курулуш жумуштары аяктап, пайдаланууга тапшырылды. 2025 жылы министрликтин алдында департамент түзүлдү. Департамент республикалык бюджеттин каражаттарын курулуш башкармалыгы аркылуу жана эл аралык каражаттарды ишке ашыруучу бөлүмдөр аркылуу курулушту жүзөгө ашыруу жагы каралып, натыйжада 2025 жылы 40 айылдын таза суу системаларынын курулушу иштери аяктап, пайдаланууга берилди. Талкуу маалында комитет мүчөлөрү калкты сапаттуу ичүүчү суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу боюнча иштерди тездетүү зарылдыгын белгилешти. Мындан тышкары тармакка тартылып жаткан кредиттик каражаттарды максаттуу жана сарамжалдуу пайдалануу маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Эң чоң көйгөйдүн бири бул ошол кээ бир жерлерде таза суу ичип атабыз деп, таза суу системасын чыгардык деп коюп, бирок шор суу ичип аткан айылдар да бар экен да. Ана система фильтрации же резервуары туура эмес салынган. Биз ошо чыгаратабыз азыркы учурда таза суу бардык айылдарга жеткизебиз деп. Бирок ошону жеткизгенде дагы туура жеткизсек, анан чыныгы таза суу элге берсек, бардыгыбыз эле салабыз дейбиз. Бардыгыбыз кредит алабыз, бирок сала турган келгенде бардыгыбыз тияктан бияктан коррупцияга малынып, да жөнөкөй элге мынакей таза суу жетпей атат да. Ошону бир өзүңүздүн контролуңузга алып, Жаныбек Калканович, мындай салып берелик, ооба жакшы долбоор, бирок ошону аягына чейин жеткизелик да. Сизден бир чоң сураныч. Буга улай эле депутат Алишер Козуев жыйында каралып жаткан маселенин актуалдуулугун белгилеп, Кара Суу шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды пайдаланууга берүү иштерин тездетүүгө чакырды. Мамлекет боюнча кайсыл жерге барба, ушул биринчи кезекте таза суу, агын суу ошол боюнча чоң көйгөй. Биз агрардык өлкө болгондуктан бул сөзсүз түрдө айтылып келет экен бул маселе. Ошондуктан сиздин маалыматыңызды уктук. Бүгүн Кара Суу шаары боюнча Ош областынын Кара Суу шаарындагы саркынды суулардын тутумун уже жыйынтыкталып калган болчу, ошол боюнча маалымат берип койсоңуздар. Качан иштеп баштайт? Очистной сооружениясы деле бетонный работалар бүткөн, оборудованиялар калган. Негизи план боюнча ушу жылдын 4-кварталына аягына чыгыш керек, ишке кириш керек. Эл өкүлү Нилифар Алимжанова Нокат районунун тургундарын ичүүчү суу менен камсыз кылуу маселесин көтөрүп, муну менен катар суу сапатын текшерүү үчүн жерлерде лабораторияларды түзүү керектигин кошумчалады. Сиздер талап койгонсуздар да турабы? Лаборатория сөзсүз болуш керек. Саркынды суунда лабораториясы болуш керек. Таза суу ичкен суунда лабораториясы болуш керек. Азыр сиздердин таблицаңыздарда лаборатория жок. Мисалы үчүн Майлы суу шаарында бар экен, Балыкчы Бишкекте бар экен, Жалал Абадта бар экен, Баткен шаарында бар экен да, лабораториялар боюнча. Комитет төрагасы Бакыт Тентишев суунун сапаты белгиленген санитардык талаптарга жооп бериши керек деген, тиешелүү курулуштарга сууну тазалоо жана зыянсыздандыруу системаларын орнотуу зарылдыгын айтты. Просто көп жерде мындай карасаң, барасың, трубаларды алмаштырды, араптар ошо алмашат, бирок могу өзү резервуарлар көп жерде, мен ошо катарын кылып келдим, көрдүм, айыл өкмөт чогуу кошуп. Мындай бир да мисалы резервуар, мындай ачык айтканда жаңы мында санэпидемнадзор. Ошо жооп берет вообще, бир да суу сакташ. Ал негизи боюнча кандай болот? Бизде производственный контроль жок болуп атпайбы? Ар бир ошол водозаборный пункттардачы. Ошол жок болгондуктан квартал сайын биздин санэпид көзөмөлдөө борборлор менен кошо биргелешикте договор түзүшөт дагы. Ошол
производственный контролду негизинде иш алып барабыз да. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык 2026 жылдын аягына чейин өлкө боюнча 70 айылда жана 3 шаарда таза суу менен камсыз кылуу багытындагы курулуш иштерин толук менен бүтүрүү пландалууда. Белгиленген мөөнөттө бардык жумуштар аяктаса, болжол менен 200 миңге жакын жаран таза ичүүчү суу менен камсыз болот. Натыйжада депутаттар тиешелүү чечимдерди кабыл алып, иштерди өз убагында жана жогорку сапатта бүтүрүү боюнча жооптуу мекемелерге конкреттүү тапшырмалар берилди. Ичүүчү суу жана саркынды сууларды тазалоочу курамалардын абалы тууралуу маалыматты эске алынсын жана бул чечимди аткарууга Кыргыз Республикасы министрлигинин кабинетине жөнөтүлсүн. Урматтуу кесиптештер, добушка коем. Ким макул? Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион. Аталган чечим кабыл алынды.